Кыргыз спортуна 100 жыл. Тарыхтагы бул күндөрдө атамекендик спорттун өнүгүү жолу жеңил болгон жок. Буга карабастан кыргыз спортчуларынын эл аралык аренадагы жетишкендиктери жаштарды спортко үндөп кызыгуусун арттыра алган күчтүү мектепке айланды. Эгер 1925-жылы спорт менен 800 адам машыкса, учурда бул сан миллиондон ашты. Өлкөдө спорттун 80ден ашык түрүн камтыган федерациялар бар. Айрыкча күрөштөгү балбандардын ийгиликтери өсүп келе жаткан муунду өзгөчө таасирлентти. Буга Париж Олимпиадасындагы эгемендик жылдар аралыгындагы кыргыз спортчуларынын эң көп байге алганы мисал. Дене тарбия жана спортту колдоо мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири болгондуктан спортту каржылоого бюджеттен 2025-жылы 2,5 миллиард сом каралган. 2020 бюджеттен 800 миллион сомго жакын каражат бөлүнсө, быйыл бюджеттен 2,5 миллиард сом каралды. Бардык аймактарда футбол инфраструктурасы жаңыртылып жатат. Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадион, Жалал-Абадта Курманбек стадиону, Кочкор атада спорттук комплекс, Ошто Сүйүнбаев стадиону, Карабалтада Манас спорт комплекси, Биштекте Улуттук футбол академиясы жана Мурас Юнайтед окуу машыгуу базасы, Кантта Нитро стадиону салынды. 2025-жылдын биринчи жарымында дагы 6 футболдук стадион курулуп, колдонууга берилүүсү күтүлүүдө. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына өзгөчө көңүл бурулуп жатканын айткан өкмөт башчысы спортту өнүктүрүүгө салым кошкон спортчуларга, машыктыруучуларга ыраазычылыгын билдирип, 2028-жылы Лос-Анджелесте өтө турган Олимпиадада алтын медалды багындырып, ысымдарын тарыхта алтын тамга менен жаздырып калууга мүмкүн болоорун белгиледи. Ал эми кыргыз спортун өнүктүрүүдө Олимпиадалык оюндардан сырткаркы спорттун башка түрлөрүндө өркүндөтүүгө көңүл бурулуп, мелдештер өткөрүлүүдө. Баарыбызга маалым болгондо биз дүйнө чемпионат бильярд боюнча дүйнө чемпионаттарын өткөзүп атабыз. Кармашык урушу, таэквондо, карате түрлөрүнөн, джиу-джитсу деген түрлөрүнөн дагы биз четке какпай, аларды дагы мамлекет тарабынан каржылап, окуу машыгуу жыйындарын өткөзүп, чет элдик мелдештерге дагы каржылаганга бүгүнкү күндө календардык пландын негизинде иш алып барып атабыз. Кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпиону болгон Айсулуу Тыныбекованын ар бир жеңиши кыргыз тарыхындагы спорттун жаңы барагын ачты. Тыныбекованын аялдар күрөшүндөгү ийгиликтери коомдун пикирин өзгөртүүгө салым кошуп, кыз келиндер арасында күрөшкө кызыккан кыздардын санын өстүрдү. Балбан кыз ар бир жеңишине мамлекеттин колдоосу менен жетип, президенттин кыз келиндер күрөшү үчүн салып берген спорт залы машыгуу үчүн шарт түзүп, ийгиликтерди жаратканга түрткү болуп жатканын айтат. Качан эле кыздар күрөшчү эле деген канча деген менин тарабыма ар кандай сөздөрдү угуп келген, бирок ал эми азыр караңыздарчы өзүңүздөр кандай гана каалоочулар, кыз келиндер арасында күрөшкөн кыздардын саны аябагандай. Мисалы, мен көрүп аябагандай сүйүнөм жана ошондой эле сыймыктанам. Кичине болсо дагы жол көрсөтүп, биздин аркабызда канча деген Мээрим, Айпери, Кальмира, канча деген жаш кыздар сонун ийгиликтерди жаратып атат. Бул дагы аябагандай чоң сыймык, чоң жетишкендик. Ошондой эле дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин 100 жылдыгын белгилеген салтанатта бир катар спорт ишмерлерине сыйлыктар тапшырылды. Албетте региондордо буюрса мына биздин Нарын шаарында дагы жакшы алгылыктуу иштер жасалып атат. Биздин Нарын облусунда, ошол эле Нарын шаарында спорттун 20 түрүнөн иштер алып барып келебиз. Учурда мына спорттук базалар дагы акырындан жакшы бир жаңыланып келатат. Мына айтайын дегенде мына Нарын шаарында дагы биздин Ала Тоо стадиону ошо заманбап болуп, ошо биздин Кыргыз футбол биримдигинин президенти Ташвиев Камчыбек Кыдыршаевдин демилгеси менен мына жаңы бир заманбап стадионго айланган турат. Ал эми кылым карыткан дааталуу маареке концерттик программа менен улантылды. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.